Америкада эт саткандарга ыраазы болбойтум. Же мага эле ушундай эттер туш келип жатабы айтор. Өзүңүздүн кыргыздардан адал жакшы эт алайын деп ойлойсуң. Анан эле кара баштыктарга салып даярдап коюшат. Кээ бирлери өздөрү таштап кетишет, же болбосо барып алып кетесиң. Сыртынан жакшынакай эле көрүнөт, ачсаң эле ичинде чоң сөөктөр чыгат, же болбосо эски этти астына салып үстүнө жаңысын салып койгон болот. Айтор көңүлүм толбой жүрөт. Ошентсе да 1 жылдан ашып калды биз жылкынын этин чочукту жей элек болчубуз. Абдан эңсеп сагынып гөлдүн 5 бармагын жасайлы деп алганбыз. 4,5 килограмм жылкынын эти, ошондой эле 2 чучук $175 болду. Эгер уйдун этин 9 килограмм алсак, $135–140 алабыз да. Анан ушундай акчага алып жаткандан кийин албетте жакшы, сапаттуу эт алгым келет экен. Ал эми бул 5 бармакты менин өзүмдүн кайненем, кайнатам конок келгенде өздөрү жасачу, сонун кылып ошолордон үйрөнгөм. Этти майда турап, камырды колго кесип, чыктан жасап, өзүбүз сагынып жүргөн 5 бармакты дагы жасап жедик. Чучук албетте ойдогудай чыккан жок, ичинде бөлүк май жок болуп бир аз көңүлүмө толгон жок. Ошентсе да биз кыргыздар кой ушуга да шүгүр деп жей беребиз да. Сонун эле болду 5 бармагым. Абдан сагынып калган экенбиз. Буга дагы шүгүр. Ал эми сиздер этти кайдан аласыздар, кимден аласыздар? Сөзсүз түрдө комментарийге бөлүшүп кетиңиздер, бизге дагы пайдалуу болсун. Ал эми гөлдүн 5 бармагын жакшы көргөндөр сөзсүз түрдө лайк басып, видеону колдоп коюңуздар. Барыңыздарга чоң рахмат. Карман орозоңуздар кабыл болсун.